Assalamu alaikum. Ардактуу Нуркейж YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутман укшак күнүңүздөр менен туугандар. Бүгүн 9-число, 8-ай 2022 жыл. Москва убактысы боюнча буюрса саат 4 болуп аткан чагы. Биздин буга чейинки роликтердин арасынан Амир инибиздин видеосун көргөн болушуңуздар керек. Биз жаңы катталуучулар үчүн дагы бир сыйра Амир инибизди тааныштырып коелу. Атасы Ильяз абабыз, апасы Сүйүмкан жеңебиз недоношенный болуп төрөлгөн. Буюрса ошол видеону дагы ушул видеонун комментарийге закрепить этип коебуз. Толугураак көрсөңүздөр болот. Анан азыр Амирчик боюнча ушул ата энесинен сиздерге толугураак маалымат алып берели, эмнелерге муктаж болуп атат. Буга чейинки видеодо билесиздер, Питерге Кытайлар келет экен, ошол врачтарга көрүнгөнү барабыз леченияга деп биздин катталуучулардын арасынан көргөндөр бар. Бул боюнча маалыматыңыздар бар. Буюрса ошол жака кандай барып келди, кандай результат болуп атат, алдыда дагы кандай леченияларга муктаж, сиздер менен чогуу көрөйлү. Группаларга бөлүшүп коюңуздар. Анан анча-мынча жардам берем, жардам колум сунам деген биздин көрүүчүлөр арабызда бар. Ылдыйда экранда көрөсүздөр. Сбербанк жана ата апасынын телефон номериге чейин коюп коебуз туугандар. Кандай турасыздар анан? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр иштетесиздерби? Жакшы. Амирчик кандай чоңоп атат? Жакшы, Кудайга шүгүр. Амир, скажи привет. 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 Сүйүмкан жеңе бир сыйра бир четтен биздин көрүүчүлөр менен командашып алып, анан Амирчикти ушул кандай болуп төрөлгөн биздин жаңы катталуучулар бар. Ошолорго бир сыйра өзүңүз айтып берсеңиз туура болот деп ойлойм. Менин атым Сүйүмкан. Жашым 32-де, 3 баланын апасымын. Амир менин 3-чү балам, эгиздердин бирөө. Недоношенный болуп, глубоко недоношенный болуп төрөлдү. Бирөөсү чарчап калды, 24-25 неделясында төрөлдү. Анан ошол 5-чи суткада инсульт алды. Бул ошол недоношенный болгон үчүн ушундай инсульт алды. Неразвитый орган. Анан ошол инсульт кайра 5 айлыгында кайталанды. 800 грамм вес менен төрөлгөн. Бул жашап кетишине 1% гарантия менен ушул Куданын амири менен жашап кетти бала. Бирок последствиясы болду. Бул инсульттун 5 операция болду. Башына аппарат коюлду, шунт. Азыркы учурга чейин, Азыркы учурга чейин. Азыр бетте эмеси бар, шунт ошол аркылуу жидкость бияка кетип турат. Инсульт алганда канал тосулуп, ошол башыга суу толуп баштаганда ушул аппаратты койгон. Жүрөгүнө бир операция болгон, жүрөгүнө кетип аткан сосудка бир операция болгон, көзүгө 2 операция болду, башыга 2 операция, башыягы ушу 5 операция болду. Ошол инсульттун последствиясы ушул движениясыга влиять этти. Мунун жанагы движенияга отвечать эткен мээ пострадать этип, ушу балам ДЦП деп диагноз койду да, 1 жашка толгондо. Азыр Кудайга шүгүр ушул элдин жардамы менен лечениябызды улантып жатабыз. Питерге барып келдик, Кытайларга. Ал жакта кандай болду эми? Кытайларда 10 күндүк реабилитация алдык. Ушул китайский препараттарды алдык. Бир ампула 1,5 миңден. Баш аягы где-то 150 миңден ашык акча кетти, бирок жакшы результат болду. Азыр бала өзү 2 жака тоголонот, колу менен полностью операция этип жаткан жеринен тизелеп турат. Физический жактан, интеллектуальный жактан светтерди билип калды, разный песенкаларды өзү кайталап калды. Речь мурда 2-3 слог болсо, азыр 3-4 айтканыңды повторять этет. Өзүнүн баягындай тили да. Биз өзүбүз түшүнөбүз. Кудайга шүгүр, азыр бул жакта реабилитация Радникте болуп атат. Реабилитационный центр Радникте. Ал жактагы реабилитациябыз кече баштадык. Кудайга шүгүр уланып атат. Демек, результат жакшы эле болуп атат. Результат жакшы болуп атат. Ошон үчүн биз улап атабыз, реабилитация алып атабыз. Ушул
бул эмедеги август ичидеги реабилитацияны бизге ушул бир фонд жардам берди. 389 миң билесиздер биздин эмеге лечениябызга айга 300 миңден 400 миңге жакын акча кетет. Ар кандай специалисттер болуп атып. Анан азыр бир август айыдагы реабилитациябызга бир фонд жардам берди. Азыр ошол жакта реабилитологдор и плюс кытайлар срочно баланы вертикализаторга тургузуш керек болуп атат. Бир күндө 3 сааттан ошого вертикализатор менен инвалидный коляска азыр срочно керек. Анын акчасы канча турат экен примерно? Анан баягы колдон элек жаңысы, анан колдонгону ошо бир сыйра баалары боюнча. Азыр интернеттен бир сыйра көрдүк туугандар, экранда көрүп турасыздар. Баягы ден соолукка мындай пайдасы өтө көп экен. Мындай толку боюну, денесини мындай түз өрчүткөнгө жардам берет экен. Мындай жалпак тил менен түшүндүргөндө. Бизге вертикализатор бул Европа, Америкадан келет экен. Бул вертикализатор Россиянын өзүнөн чыккан вертикализаторлор жана деревянный мен балама туура келбейт экен. По состоянию здоровья, аппарат боюнча, эме боюнча. Анан ошол Европадан келген вертикализатор, точнее Америкадан келген 350 миң экен. 350 миң. Муну баланын өзүнүн ростуга, өзүнүн весиге, өзүнүн баягы буттарынын узун кыскасына, телосуна жараша өздөрү келип настрой кылат. Врачтар настрой кылат аны. Ортопед, травматолог ортопеддер келет. Ошолор келип настрой кылат. Инвалидный колясканы дагы ошол баягы спастика болгондо бул резко кол бутун мындайтып кыймылдатканда анатомический спинка экен, какой-то бир позвоночникти спасать эткен, чтобы позвоночник жылып кетпеш үчүн специальный ошондой инвалидный коляска прогулочный, инвалидный кресло домашнее, чтобы бала постоянно ошол креслода отуруш керек экен, чтобы позвоночник ровно өсүш үчүн. Азыр бул жумшак экен, то мындай болуп туруп, жанагындай туура эмес кетет экен да. Эми пайдасы эле адам позвоночник кыйшык болуп, мындай бүкүрөйүп калбаш үчүн Жок, андан дагы эмес. Бизге бул спастиканы вовремя спастика суставтар тооланып буралып кетпеш үчүн. Жамбаш сөөктөр буралып чыгып кетет экен да, баягы спастика болгондо чыгып кетет экен кадимкидей. Демек ошонун баары азыр келип акчага токтолуп атат. Бул уже 3 технические средства бул миллиондон ашып кетет экен да. Невозможно да муну. Анан жана Авитанан бууну дагы карап атабыз, буу эле пока алып турайык деп 100 миңге алсам болот экен инвалидный колясканы. Вертикализаторлор жанагындай жаңы алмайынча баягы вертикализаторду кайра тоолап отуруп эметет экен, олор баары бир буулар эскилигин кылат экен да, жана может бир жери туура келет, бир жери туура келбейт ушундай экен. Анан вертикализатор жаңы алганга туура келет экен. Инвалидный коляска временный эски менен дагы жүрсөк болот, Кудай кааласа, буйруса бир 2 жыл, 3 жыл жүрүп турсак, баланын өзү басат. Кудайым буйруса. Азыр мен Амирчикте толук 1 ай, 1,5 ай болуп калды, көрө элегиме. Кыйла өзгөрүү бар. Мынтип өзү ары бери томолонуп, мындай салмак кошуп дегендей, демек ушул сиздер бар, эли журт бар, ушундай жардам көрсөтүп аткан бизден мындай момун мусулмандар бар. Ушул инибиз буюрса жакшы болот атат. Жакшы болот деп үмүт кылабыз туугандар. Өзүңүздөр кааласаңыздар келиңиздер, биздин мурдагы чыгарылыштарда ушу Москва шаарында иштеген бир туугандар дагы биздин роликтерди көрүп, өздөрү дал ушул үйгө келип, ушул комнатага келип жардам колун сунуп кеткен туугандар. Ошон үчүн кааласаңыздар сиздер дагы байланышып ата-энеси менен келсеңиздер болот. Ылдыйда номери көрсөтүлгөн. Буюрса жакшы болуп кетет. Албетте биздин жарандар жардам колун сунам деген жарандар өтө көп. Кудай кааласа жакшы болуп кетет. Ильяс абабыз бир нерсе айтат окшойт да. Айтайын деп эле сүрдөнүп сөз таппай калып атам да, чын айткандачы. Элдерге чыгыш өтө кыйын экен. Эми баягы бала үчүн ата-эне канча саат иштеп атасыз азыр сиз өзүңүз боюнча? Өзүм боюнча 12 саат иштеп атам. Выходной барбы? Выходной жок, азыр ушул выходной 15 күн выходной алам, анан 15 күн иштеп 15 күн эс алам. 15 күн эс алганда ушу калтыргаларга чыгабыз, айла жок. Ушу бала чакам багайын деп.
башыбызга ушундай түйшүк түшүп калды. Айла жок иштесек болбойт. Аллага шүгүр жакшы иш болуп атат. Баары жакшы. Элдерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Жардам берген ушу мекендештерге. Жакшы, эмне болсо дагы баягы эркек адам бир аз намыстуу болобуз. Өткөнкү видеодо билесиздер, прямой эфир тартканбыз. Ошондо да ишине жөнөп кетип аткан жеринен токтотуп сиздерге комментарий алып берген элек. Ошол ийгилик буюрса жакшы болуп кетет. Демек, туура багытта, туура мындай лечение болуп атыптыр. Биз ушу Кудайдан тилеп ушу элдерден жардам сурап, ушу ишенип атабыз басып кетишине баланычы. Ошол Кудай кааласа 1-2 жылдын ичинде басып, ошо школго өзүнүн путу менен басып барса. Кудай кааласа. Жакшы, ушундай туугандар, бала үчүн ата-эне эмнелерди гана кылбайт, өзүңүздөр билесиздер, Баягы ата-эненин кадырын балалуу болгондо билесиң дейт. Эч бир жанга, ошо эч бир ата-энеге өзүнөн мурда баласыны ушундай оорутканды көргөзбөсүн. Мунун баарын ары кылсын Алла таалам. Барыңыздарга ийгилик буюрса ылдыйдагы номер аркылуу байланышсаңыздар болот. Ушул Ильяз акебиздин, жеңебиздин номери, Сбер картасы турат. Кааласаңыздар колуңуздардан келишинче жардам кылсаңыздар болот туугандар. Сиздерге мен Нурмбет Махаматилиев кызмат кылам. Кийинки видеолорго чейин сак саламатта туруңуздар.